Abidjan Mominov 4 жылдан бери күнөскана иштетип, анын негизги киреше булагы болуп эсептелет. Күнөскананын аянты чакан 20 сотук жерди түзсө да түшүмү мол болот. Кесиби инженер болгонуна карабай, дыйканчылыкты мыкты өздөштүрүп, күнөскананын бардык бөлүгүн жылытуучу мештерди дагы өз орноткон. Şu жасашка келгенде şu материалды сатып алдым. Жасашты өзüm жасадым. Отоплениясы, şu каркаслар хаммасы өзүмдөн болду. Күнөскананы курууда биринчи керектүү материалдарды сатып алдым. Курулуш иштерин баарын өзүм аткардым. Өйдөдө турган түркүгүн токуп, жылытуучу системаларды орнотком. Бир гана кыйынчылык болду. Ал температура 15 градуста сактоо керек. Ал эми түндөсү 15 градус жылуу болсо помидор жакшы өсөт. 15, 14, 15, 16 күндө турса, помидору беймарал жакшы өсө берет. Күнөсканада помидордун баруун сорт эгилген. Аталган сорт салыштырмалуу жакшы түшүм берип, сабагы калың болот. Учурда помидор бышып, аны тынымсыз сатыкка чыгарып турган кезде ар күнү 100 килограммга жакын үзөт. Эч кандай химиялык дарыларды колдонбостон түшүм алган дыйкандын помидоруна суроо талап күч. Ошол себептен өзүнүн туруктуу кардарлары бар. Помидору меники арамандан ошмойду. Nimaga? Endi bir maqtanishga hojati yo'q. Men shoqida pishiraman mana. Hech qanaqa химикат bo'lmaydi. Менин помидорум аравандан ашпайт. Эмнеге дебейсизби? Мен эч кандай химиялык азот кошпойм. Бардык процессти үйдө жасагандай аткарабыз. Экологиялык жактан таза. Мындан улам келишим түзгөн дүкөндөр алып кетет. Менин кардарларым көп. Сатууда эч качан кыйналбагам. Nimaga? Men korkmay sataman. Химикат жок. Таза экологиясы таза помидор. Абидjan мырза күнөскананы куруудагы жана түшүм алуудагы сырлары менен бөлүшүп, негизги аткарылуучу жумуштарын айтып берди. Күнөсканада мол түшүм алуу үчүн жылуулук маанилүү экендигин белгилейт. Дыйкан ак эмгек менен мээнет кылсаң, сөзсүз акыбети кайтарын турмуштук тажрыйбасынан көргөн. Дал ушул күнөскананы курууда дагы бир катар кыйынчылыктар жаралбай койгон эмес. Dorilar bormi, bakka tushadigan qurtlar tushadi, boshqa narsalar, hasharotlar tushadi. Shularning o'zlarining dorisi bor. Shunda bir dorilab qo'yamiz, bo'ldi. Shu bilan ichkarida dorilab hasharotlarni o'ldirib olsak bo'ldi. Xomteda bo'ladi, shu chopiladi, mineral удобрение beriladi. Удобрение shu asfalt beramiz. Жалбырактарга түшкөн курттар үчүн атайын дарылары бар. Сыртында, ичинде бир катар дарылап турабыз. Чабылат. 2 жолу минералдуу азот беребиз. Колдонгон азыктарыбыз Кыргызстандыкы. Сууну өз убагында беребиз. Эң негизгиси күнөскананын ичинде абаны айландыруу. Кышында дагы, жазында дагы аба бериш керек. Шуну вактында болсо хоону берип туруп, хоону алмаштырып турсаңар, болду, помидор мана көрүяпсыздар, мана өсүяпты. Касаллык жок мана. Дыйканчылык жумуштардын бардыгын өзүнүн үй бүлөсү менен аткарат. Жылына 10 тоннадан ашуун түшүм алат. Быйылкы жылы эккен сорту жана кошумча азыгы жакшы болгондуктан мындан дагы жогору көлөмдө түшүм алууну көздөп жатат. Өткөн жылы аламек көрдүк, билен борон. Борон сорты аламеге караганда көпрок хосили, менимче жакшы экен хосили. Мана хосилди көрүп турупсыздар. Мана помидорну көрүп турупсыздар. Шу поколение болуп шиңгил салып берет. Har шиңгилде мана Быйылкы жылы барон сортторун өстүрдүм. Башкасына салыштырмалуу түшүмдү жакшы берет экен. Бул помидор катары менен ийилип алат. Ар бир түбүндө 20дан ашуун даанадан помидор кармайт. Бышканы сабагынан оңой эле үзүлөт. Үзүп алабыз. Мана. Пишкен помидору өзү балдагыдан өзү үзүлөт мана. Мана үзүлөт пишкен помидор. Түсүгө карап туруп пишкенин карап үзүп алабыз. 53 жаштагы Абидjan Mominov атамекендик айыл чарба продукцияларын колдоп, өлкөдөн гана өндүрүлгөн азык-түлүк алууну ар бир жаранга сунуштайт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Мана помидорну көрүп турупсуздар. Шу поколение болуп шиңгил салып берет. Har шиңгилде мана. Мета турат уже 6та, 7-8та турат мана. О шиңгилде. Мана мета турат 5та турат. Мана шуну шиңгил кылып салып берет поколение кылып. И помидор пастан пишип барады. Мана пастан пишкенни алып беребиz шу. Үзүп беребиz. Мана. Пишкен помидору өзү балдагыдан өзү үзүлөт мана. Мана үзүлөт пишкен помидор. Түсүгө карап туруп пишкенин карап үзүп беребиz. Boshida aytdim men qiyinchilik bo'ldi. Endi qiyinchilik bo'ldi. Endi o'zim injener odamman men. Shu jasashga kelganda shu materialni sotib oldim. Jasashni o'zim jasadim. Отоплениясы, shu karkaslar hammasi o'zimdan bo'ldi. Mehnat kuchi o'zimdan bo'ldi. Endi dehqonchilikka kelsak, dehqonchilikni o'zim qildim. O'zim oilam bilan. Qishda asosan qishda qiyinchilik bo'ladi. Shu temperatura qiyinchiligi. Temperaturani +15 ushlash kerakda. Kechqurunda, tunda уже +15 turish kerak.
15-14, 15-16 kunda tursa, pomidori bemalol yaxshi o'saveradi. Kunduzi endi o'sha yoqishda keragi yo'q. Shu kunda issig'i bilan mana shu kiloga issig'ida o'tkazadi, temperatura dostatочно bo'ladi. Kunduz kunlari. Tuni kuni endi ozgina qiyinchilik bo'lardi. Shu temperatura mahkam ushlasangizlar, shu o'saveradi. Hasharotlarga kurashish endi hech qanaqa emas. Oson ele bo'ladi. Endi tashqarida hasharot bo'lmaydi qishda. Ichkarida bo'ladi. Shunga bir hasharot o'zini dorilari bormi, bakka tushadigan qurtlar tushadi, boshqa narsalar, hasharotlar tushadi. Shularning o'zlarining dorisi bor. Shunda bir dorilab qo'yamiz, bo'ldi shu bilan. Ichkarida dorilab hasharotlarni o'ldirib olsangiz bo'ldi. Tashqarida hasharot bo'lmaydi qishda. Hasharotni oson o'ldirish. Shu mehnati endi chopish, shu buni nima desam bo'ladi? Xomitey qilib turiladi, postoyan xomiteyda bo'ladi bu. Yemasam boshqa bir o'sib ketib qoladi. Xomiteyda bo'ladi, shu chopiladi, mineral udobreniya beriladi. Udobreniya shu azot beramiz 1-2-3 marta. Asosan qirg'iz gumatini chochamiz. Har xil vitaminlar chochamiz barkiga. Shu bizni beradigan narsamiz shu. Suvni vaqtida beramiz. Shu keyin eng asosiy narsasi shu havo berib turib, havoni aylantirish ichida. Vozdux berish kerak qishda ham, yozda ham. Shu asosiy rol o'ynaydi. Shuni vaqtida vozdux havoni berib turib, havoni almashtirib tursanglar, bo'ldi, pomidor mana ko'ryapsizlar, mana o'syapti. Kasallik yo'q mana. Aravondan chiqarib, Oshqo Bishkekda chiqadi sizniki. Pomidorimi? Pomidorimiz. Pomidori meniki Aramondan oshmaydi. Nimaga? Endi bir maqtanishga hojati yo'q. Men shoqida pishiraman mana. Hech qanaqa ximikat bo'lmaydi. Kak dehqoncha pishiramiz, oddiy. Ekologik toza. Ximikat bo'lmaydi bizda. O'shuning uchun men bilmayman. Hozir mana o'zimizni magazinlardan oshmayapti. Bozorga ozgina oshyapti xolos. Shu meni klientlarim ko'p. Sotishda umuman qiynalmayman men. Nimaga? Men qo'rqmay sotaman. Ximikat yo'q. Toza ekologik toza pomidor.